да. Анан өзүңүздөр билесиздер, мисалы жана миллиарддаган акчаларга үйлөр курулду эле, Жантөре сатып алды деп баш болупчу. Ал жерде киши жашап атат азыр. 1-2 айдан кийин эле жаракка кетип иштебей калбады. Ким ошолордун азыр мен билем, ал документтеринен өрттөп ишмеди. Жоопко чыкпай тартылбай калалы деп турупчу. Ошол убакта салган үйлөрүнчү. А ким жооп берди ошол миллиардтан? Кайсы элдин акчасы да болчу. А эмне үчүн ошол убактылуу өкмөт эң кичечеğini сөз айтпайт? Азыр дагы бийликте отурат убактылуу өкмөт мүчөлөрүчү. Эң кичече баары эле апрелди жамандайт дагы, андан 10 эсе, 100 эсе көп. 10 миңдеген кишилер үй сайышы кылбады. Жүрөгү сыздап жүрбөй эң кичечеğinчи. А эмне үчүн бул тарыхка биз баа берген жокпуз бугачы? Юридикалык жагынан да. Бирөө жок дегенде жоопко тартылган жок. Бул кайталанбаш керек. Бул тарыхта эң жаман кара көрүнүштөрдүн бири. Сиз айттыңызчы, ошо 7 апрель революциясы болсо, бийликти убактылуу өкмөт толук кандуу колуна алса, 2 айдан кийин эмне себептен июнь окуясы Ошто башталды? Бул жакта чындыгын айтканда июнь окуясын убактылуу өкмөт мүчөлөрү баштады. Ал жерде бул сырткыдагы ичкидагы күчтөр аралашты. Жаңы бутуна келип мамлекет тынчый баштаганда өзүлөрү дагы убактылуу өкмөт мүчөлөрү дагы жараны тырма урбатып койду, эсептесек болот. Жанагы ошол Салахутдинов, Батыровдарды, Иномжандарды өзүлөрү сен министр болсуң, сен губернатор болсуң, сен давай башкар. Анан алар жанагы кыргыздын туусун өрттөп, басып алуу керек, үйлөрдү өрттөп кылып кеткенден анан башталып кетпеди. Эми бул ошол Бакиевдин туугандарын кармап кел. Тапшырма ошондой болгондо. Бирок ашты чаап кетишпеди аларчы. Мен Ислам Каримовго ачылык айткым келет. Ошол жана июнь окуясы болуп атканда биз жактан бир топ өзбек улутундагы жарандар качып барбадыбы? Анан ал киши дагы жөнөкөй киши эмес, тажрыйбалуу, опытнуу, канча жыл коммунисттик партиядан тарбия көргөн киши катары. Анан бул жерден ал киши дагы анализдеп көрдү. Эмнеден келип чыкты? Ошол жекелетиги кыргыз менен өзбек чабыша кеткен болбой, бири-бири менен да чабыша кеткен мамлекет. То есть фактылар болгондон кийин ал киши дагы чечим алып туруп, силер тарыхый жериңер ошол, кайра барасыңар да ошол жер менен, ошол жерде эл менен бирге жашайсыңар деп чыгарып туруп, чегараны катуу бууп койгон. Бул абдан туура чечим болгон. Эгер андан башка киши болуп туруп, чабыш дагы уланып кете турган болсо, бул аябай чоң кантууга алып келмек. Анда Орто Азияда аябай чоң катаклизм, катастрофа болмок. Ошон үчүн бул Ислам Каримовдун чечими абдан туура болгон деп эсептейм. Анан муну эл ачык айрым билбеген барактарын билиши керек деп эсептейм. Экинчи, буга жол беришибиз керек деп эсептейм. Үчүнчү, тырмак чагалганда ошону уюштурган, башында турган баатырларын да билиши керек деп эсептейм. Ошол эле Батыровдарды ким чыгарды? Чегараны бекитип коюп туруп, ошол убактылуу өкмөт мүчөлөрү чыгарды. Анан эмне үчүн аны биз элден жашырышыбыз керек экен да? Ошол эле талап тоноолорду ким уюштурду? Убактылуу өкмөт мүчөлөрү уюштурду. Анан бул мисалы Медеткан Шеримкуловдун дагы, Шеримкуловдун баягы легендарный парламенттин спикери бар эмеспи? Киши көзү тирүү, мына жакында Садыр Жапаров президент указы менен баатырлык берди ал кишиге. Жогорку кеңештин 80 жылдыгында биз чогулушу болдук, чогулушта. Ошол киши туруп алып туруп айткан. Өзүнө өзү бийлик алып келген өкмөт жогорку кеңештик тараткан акысы жок болчу. Жана бул аябай терс көрүнүш, бул өнөкөт болуп калбашы керек депчи. Ага каршы сүйлөгөн Бекназаров болду кээ-бирлери. А мен аларды эң башында 7 апрелде түнү бою кагаз жазып чыккам. Кайрылуу жазып,
эртеси Отунбаеванын колуна берип, мына мен 9-unda жолуккам. Отунбаева менен, Бекназаров менен, Текебаев менен, Каптагаевтар менен. Силер самопальный өкмөт деп айткан, мындай кылбашыңар керек. Келгиле, мыйзамды аянтына келгиле, премьер-министрди көргөзгүлө. Азыр спикер жок. Өкмөт качып жок болду, президент. Мен азыр 46 депутат макулдугун алып атам. Сессия чыгарганга болбойт, бирок өкмөт башчысын көргөзгүлө, биз бекителик. Анан токтом менен, указ менен кетсеңер болот. 2005-жылда булар Курманбек Салич Бакиевди өзлөрү алып келишкен бизгечи. Бекитип бергиле, бул киши татыктуу, тажрыйбалуу, мурун премьер-министр болгон. Азыр бул кишини бекитип берсеңер, кичине мамлекетти сактап калганга жакшы болот эле деп өзлөрү алып келген. Ошол Отунбаева, тиги Бекназаровтар бар, Исмаил Исаков, тиги Топчубек Тургуналиевтерчи. Анан биз ошол убакта парламент премьер-министр кылып бекиттик. Анан ал киши токтом чыгарып, өкмөттүн программасын жана өкмөттүн составын бекитип келип туруп, анан президенттин милдетин аткаруучу болуп туруп, указ чыгарып, анан кийин референдум менен шайлоолорду аныктап туруп, мыйзам аянты менен кетишкен. Апрелде болсо алар баш тартты. Болбой коюшту. Мен жолуктум алар. Ак жолдон бата албай эле коелучу дейт. Бирок ак жолдон сырткары ушу Отунбаева да СДПКнын мүчөсү болчу, депутат болчу бизде. Коммунисттер, тиги Исхак Масалиев жетектеген коммунисттер бар болчу. Эмне мамлекеттин келечеги үчүн ошол мыйзамды каянт менен кетсе туура эмес болот беле? Жок. Өкмөттүн мүчөлөрүнө жанагыдай банктарды тоноо кызыкчылыгы көбүрөөк болгон, чен мамлекеттин келечеги калтырды. Ошон үчүн биздин убактылуу бул түзүлүп аткан комиссиянын максаты коомдук комиссиябыз. Бизди өкмөт же бирөө каржылаган жер жок. Же биз тиги шыйпаңда азыркы бийликти баш отубуз менен мактап жактап колдойлу деген жерибиз жок. Бирок момундай төңкөрүш эзелде болбосун. Жүрөктө сактап жүргөн кара такты алып таштайлык. Эл билсин. Мындай кайталанбасын деген максат менен биз ушул коомдук комиссияны түзөбүз. Жакында мына сайт ачылат. Ошол жерге бизде көп материалдар топтолуп атат азыр. 11 кишиден турган комиссия ишин баштаганбыз. Ошол ар ким ой тилеги же чыгып айта турган сөздөрү болсо, же факты, далил, материалдарын берсе, биз аны алып чыгабыз. Бирок бир багытта эмес, бирөөнү жамандап, бирөөнү мактайлы деген бизде андай ой жок. Биз ачыгын чыгарып, эл өзүн билсин, эл тараза болсун. Андан сырткары мен бул Садыр Нуркожоевичтин баягынкы Дубайга мурунку президенттердин баарын чакырып ынтымакка чакырганын мен колдойм. Бул туура маселе деп эсептейм. Кээ бир ошол жумурткадан кыр чыгарып, анан тигиндей мындай деп абсурд этип, биз шерменде уят болуп бүттүк кыргыз элибиз. Дүйнөсүнөчү. Биз ошолорду кубалагандан, же шыбагандан биз пайда таптыкпы? Тилекке каршы ниет бузулуп калды. Пейилибиз кетип баратат. Ысап жоголду, ыйман кетип баратат. Биз ойгончу мал да өтүп кетти. Азырынча кеч боло электе, давайте токтойлук. Ар кимибиз ойлошубуз керек. Өзүбүздөн баштап мамлекеттин келечеги баарыбыз жооптуубуз. Ар кимибиз эмне салым кошуп койдук, ушундан баштайлык. Бирөөнү эле бийликте эле шыба берген эмес. Балдарың токпу, курсагы токпу, кийим кечеси барбы, мектеп кандай окуп атат? Көчөбүз тазабы, огородубузда малдын курсагы токпу? Огородду шыпырып койдукпу, короону жок. Кээ бир жалаң саясат сүйлөйбүз. Ошол эле маалда сунушту да айтышыбыз керек, кемчиликти да айтышыбыз керек бийликке. Себеби бийликти биз шайлагандан кийин өзүбүз налог төлөмөй аткандан сураганга, анан бизге иштегенге мажбур айтканга биз өзүбүздүн акыбыз бар деп эсептейм.